кесипти аркалаганыма, мындайча айтканда кичинекейинен менен бери эле аркалап келе жатам бул кесипти. Эми анда билим болгон эмес, бирок ошондой болсо дагы Кудай таламдан берилген бул талант деп эсептейм. Ушул талантты берген экен Кудай таалам. Кичинекейимден эле сүрөт тартчумун, анан кийин пластилинден ар нерсе жазачумун, ылайлардан жазачумун, кызыгып, аны отко салып бышырып көрчүмүн дегендей. Анан кийин аны эн атам байкап калышып, ошондой өнөрүм бар экен. Анан кийин сен буйруса келечекте сүрөтчү болосуң дешип, 11-классты бүткөндөн кийин Чиков атындагы көркөм сүрөт окуу жайына тапшыртышкан. Ал жерде мен сүрөтчү живопись факультетин бүтүргөм. Андан кийин ал жакты бүткөндөн кийин мага керамика аябай кызыктуу болду. Мен аны дагы изилдегим келди. Анан аны бүткөндөн кийин көркөм сүрөт академиясындагы Тургунбай Садыков атындагы ошол жерге келип, көркөм сүрөт карапачы факультетине тапшырдым. Ал жерде окуп бүтүргөндөн кийин эле бул жерге байкап көрүшүп, өнөрүмдү байкап, анын кызыкканымды байкашып, мени мугалим катары кабыл алышкан колледжге. Ошондон бери 15 жылдын жүзү болду. Буйруса ушул жерде мугалимдик кесипти аркалап келем, балдарга үйрөтөм ушул кесип. Керамика мындайча айтканда чопо. Кыргызча жалпак тил менен айтканда бул ылай эле да. Бирок бул атайын чопо, бул жөн эле көчөдөн алып, жөн эле жасай бербейт. Муну атайын тоолордун, жанагындай вулкан атылган жерлерде топтолуп калган чополорду ошондой жерлерден касып алып келишет. Андан кийин аны кайрадан биз бул жактан цитадан өткөрүп, кайра суу куюп, даярдап, бир массага келтирип, мындай камыр сыяктуу акыбалга алып келебиз да. Гипсовый формалар болот. Ошолорго куябыз. Куйгандан кийин бул эми кыйынчылыктары да. Андан кийин куйгандан кийин бир массага келет. Массага келип, аябай камырдай болуп калат да. Анан кийин биз жана колго камыр жууруп жасайбыз го. Ошол тамактай кылып эле, эмедей кылып эле, камырдай кылып аны ийлейбиз алып туруп. Ийилеп туруп, анан кийин 1-2 күнгө коюп коебуз, тыныктырып. Анан өзүнө келгенден кийин анан жасай баштайбыз да. Ошондо ичинде аябай ийленгенде ичинде воздух топот, жел калбайт. Ошо воздух калып калса, бул эми обжигтен жанагындай бышырып атканда сынып калышы мүмкүн да. Ошол воздухту алып салып туруп, анан кийин жасай беребиз. Анан кийин жазалып бүткөндөн кийин аны кайра кооздойбуз, тартабыз. Ошентип туруп печкага салабыз. Бир эмес 2 жолу бышырабыз. 2 жолу бышырып туруп, анан глазурлайт деп коет. Мисалы үчүн алдыңыздардагы вазалар, глазурланган вазаларда, мындайча айтканда, айнек сыяктуу өзүнүн краскалары бар. Ошолор менен иштелет кайра. Анан бышып чыккандан кийин кичинекей сувенирлерден баштайбыз да, балдарга ушундайдан баштап үйрөтөбүз. Азыр мен бүгүн силерге тоок сувенирин жасап берейин. Бул деген жазалып, анан бирок формадан чыгып калган. Мен ошону силерге көрсөтүп берейин. Мынтип формасы жазып алгандан кийин муну биринчи формадан чыгарып алабыз. Анан формадан чыккандан кийин кайра мынтип глинаны бастырып чыгабыз. Баягы бир калыпта болуш керек. Бир калыпта болбосо, бул бир жери калың, бир жери жука болуп калса дагы, бул баягы сынып калат да. Өтө калың болуп калса дагы, ошол жерде воздух калып сынып калышы мүмкүн. Ушундай эң биринчи балдарга үйрөткөндө, ушундай эң биринчи колдорун көндүрүп, ушундай кичинекей сувенирлерден баштайбыз. Бул балдардын моторикасына эң жакшы лепка болуп эсептелинет. Баланын ой жүгүртүүсүнө, булар форманы, тоголок нерсени чувствовать этет жазып атканда. Бул аябай кызыктуу да.
көп азыр бардык эле жерлерде балдарын ушундай кружокторго берип калышты. Анткени бул өзүнчө балдардын жанагы өсүшүнө, колдорунун моторикасына, жакшы иштешине, анан баланын аң сезиминин өсүшүнө, краскаларды, өңдөрдү, формаларды чувствовать этишет да балдарчы. Мен эми баягы кичинекейимде пластилинден, ар кандай нерселерден, ар кандай сувенирлерди, буюмдарды, бир нерселерди, кооз нерселерди жасап жүрчүмүн. Кийин аябай кызыгып, ушул кандай кооз болуп калат, бирөөлөр мынтип жасагандарын көргөндөн кийин ушундай болсо эле ушинтип ушундай нерсе жаза алып калабы деп аябай таң калып эметип жүрүп, анан ушул жака келип, академияга келип, анан ушул факультетти өзүм тандап алып, анан кийин бир обходдо, биринчи обходдо бир үкү жасаганым эсимде да, бир сувенир үкү жасагам. Ошону анан кийин обжиктен баягы оттон чыккандан кийин көрүп алып аябай өзүм таң калгам да. Ушунчалык кооз болобу депчи. Ошондон кийин аябай кызыгып, ушул кесипти ушундай эле жөн эле болбогон, ушинтип бирөөлөр ойлошу мүмкүн, бул жөнөкөй эле чопо депчи. Бирок ушунчалык ушундай эле мен деле ошентип ойлочумун. Анан бирок ушул эле чоподон сырдуу, аябай кызыктуу, мындайча айтканда бир искусство жаралат да. Элдер дагы мен жасаган буюмдарымды көрүп, ушинтип бат эле жасап койдуңбу, бул деп эле эметип аябай суктаныш берет. Бирок ушуну бат жасап, ушинтип сүрөттөрдү да тартканда ушинтип эле бат эле кылып койдуңбу дешет. Анан кийин бирок ошого канча жыл практика, эмгек керек болду да. Ушунун артында күнүгө талыкпай эмгектенип, аны жасап, постоянно ушунун үстүндө иштеп жүрүп, анан ушундай бир үзүрлүү бир эмеге жетип атам деп, буну эми өмүр бою изилдеп, өмүр бою окуп, өмүр бою жасап, көп нерсеге жетишесиң. Анан бирок ошонун үстүндөбүз да дагы деле. Качан гана өзүмдүн оюмду топтоп, аябай бир жалгыз калганда же болбосо бир толкунданганда, бир ушундай бир жүрөгүм алып учуп бирдекени каалаганда, ошондо бир жакшы нерселер чыгат да. Сүрөттөрүм дагы, жасаган нерселерим дагы кооз болуп чыгат да. Анан эгерде оюм башаламан болсо, анда ойлорумда дагы бирдеке эмелер, башка ойлор боло турган болсо, анда ишим оңой менен жакшы чыга бербейт да. Ар бир адамда ошондой болуш керек бул нерсечи. Качан гана бир башыбыз, эмебиз, баардыгы жан дүйнөбүз бир калыпка келгенде гана жакшы нерселер жаралат деп ойлойм да. Баардык кесипте бул эмгек го биринчи. Жанагы кээ бирлер айтышы мүмкүн, бул таланттуу, анан кийин ошончо мунуку бат эле болуп калат, андай мындай деп көп адамдар айта берет да, муну бат эле силер жасап койсуңар, мен жасай албайм. Бирок мен деле ойлойм да, мен деле ырдай албайм дегендей. Ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар да. Бирок бул кесипке ээ болуш үчүн биринчи эмгек экен да. 99 жана айтып коет го, 99% эмгек, анан 1% талант деп коет да. Ушу эмгектин артында изилдеп, эмгектин артында жүрүп, постоянно изилдеп, ошонткенде гана анан кийин бир нерсе жаралат экен. Антпесе эмгектин аркасында бүт болуп жаткан жакшы жашоомдогу баардык жакшы нерселерге жеттим деп эсептейм да. Ушул өзүмдүн кесибимдин аркасында бакыт таап аткандай сезем, үй бүлө таап аткандай сезем, балдарымды таап аткандай, баардык нерсе ушул аркылуу болуп аткандай эле сезилип, керек болсо ушул корого кирип келатканда дагы Кудайыма миң мертебе шүгүр, ушул ырыс кылуу дөөтү колдосун ушул жердин деп дайыма айтып келем да.
негизинен общий формасын чыгарып алдык. Тооктун формасын чыгарып алдык. Анан кийин муну эми аябай детальдап, анан губкалап, аябай. Анан кийин өзүнүн краскалары менен иштеп, анан кийин обжигке салабыз, кургатып туруп, аябай сушка кылып туруп. Анан кийин обжигтен чыккандан кийин экинчи жолу дагы жанагындай глазурлап туруп, кайра экинчи жолу салып чыккандан кийин мындай айнек акыбалында ээ болуп, анан сатууга уже даяр болот. Өзү бир күндө кичинекей сувенирлер бир күндө эле кургап калат. Анан баягы көлөмүнө жараша болот да. Анан кийин немеге да жараша болот, аба ырайыга да жараша болот. Анан кийин кургабай жатса атайын сушкаларга киргизебиз. Ошол жерден кургап, аябай таза кургаш керек да. Антпесе булар сынып калат да. Кайрадан эле ошо биздин кыргыз керамикасы өнүгүүнүн үстүндө современныйлаштырып, кайра жаңы формада да изилдеп атабыз, кайра эски формаларды да кайра жаңы стилге өткөрүп атабыз, же болбосо дагы андан дагы кызыктуу кылып ошол эски мурунку стилди кайрадан калтырып да жатабыз да. Мисалы үчүн могу идиштер болсо илгери баягы кымыз куюлуп, сүт куюлуп келген. Мисалы үчүн могу идиштер буга сүт куюлуп сакталган идиштер да. Мисалы могуга кымыз куйган идиштер болуп эсептелинет. Эң жакшы жери, мисалы үчүн могу кызыл чоподон куйган идишиң, сүтүң болобу, чайың болобу, майың болобу жакшы сакталып берет да. Аябай көп убакытка сакталып берет. Многулар мисалы үчүн азыркы современный стилде ушул жазалап атат. Мисалы үчүн буга боорсок, жанагындай конфет, ар кандай таттууларды салып койсо болот. Буга дагы мисалы үчүн арча салып түтөтүп койсо болот. Буга дагычы. Же болбосо үйдүн бооруна илип арчаларды коюп койсо да болот да. Илгерки стилде, бирок азыркы современныйлаштырылып формаларда келип атат. Ошондой эле вазаларды кошуп койгон, чыныларды, ушундай бир кызыктуу. Андан тышкары мындай азыркы стилде могулар шамчырактар күйөт да, мунун ичтери күйөт, току сайылып, ушундай болуп дагы современныйлаштырылып жазалып да жатат. Керамикалар аябай кызыктуу стилде. Муну как ваза катары колдонсо да болот, анан как үйлөргө мындай шамчырак катары да колдонсо болот да. Муну болсо мисалы үчүн дубалга илип коет дагы, артынан лампочка коюп жарык берип турат. Дубалга илинет да. Ошол куракты биздин эле куракты ушу вазага жайгаштырып берип атат да. Бул жерде дагы чоң философия жатат. Мисалы үчүн керамика менен баягы биздин өзүбүздүн куракты байланыштырып атат да. Бул дагы этно стилдерге кирет да. Андан тышкары современный японский стилдерге деле баардык жагынан көңүл бура берсе болот. Суроо талап мындай болуп атат. Эгерде бир кыргыз боз үйлөрүн кооздой турган болсо, анда көбүнчө ошондой биздин кафелерде, например, улуттук кафелерде, же болбосо бир боз үйлөрдү кооздой турган болсо, анда улуттук нерселерди сурашат көбүнчө.
улуттук вазаларды сурашат, ошо стилдеги панолорду, настенный композицияларды сурашат да. Ал эми эгерде бир современный бир үйдү кооздой турган болсок, анда бир бир башка стилдеги, современный стилдеги вазалар ал жерге коюлганга ылайыктуу болсо, анда ошондой талапка жооп берчү нерселерди жасайбыз. Анан кийин азыркы кезде болсо баягы туристтер келип жаткан мезгилде, ушундай мезгилдерде, ал мезгилдерде болсо мен жана иш эмгектеримди көрсөттүм го. Ошол көбүнчө баягы биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын кооздугун даңазалаган кичинекей болсо да сувенир көтөрүп кетели деп, ошондой жанагындай тарелкаларды, сувенирлерди Кыргыздын накта жүзүн көрсөтчү бир нерсе алып кетели дешип, көлүбүздү, баягы жетөгүздү, тоолорду, баягы биздин өзүбүздүн жаратылышыбызды тартылган нерселерди, ушундай нерселерге кызыгышат да, ошондой нерселерди белек катары алып кетишет. Эң негизгиси проект болуп эсептелинет. Бул жерде биз баардыгын ушул жерге композицияны каяктан келип чыкканын, ойлоп тапканын, аналогдор бар, бул жерде жазылып турат баардыгы. Анан размерлерин көрсөтөт, чертеждорун көрсөтөт, анан канча градуста бышып атканын бүт жазылат да. Бул жерге кыскача айтканда проектке баардык нерсеси киргизилет дагы. Анан кийин иш жүзүндө анан жасалып, анан проект менен мындайча айтканда иштери дал келишип, өңдөрү да окшош керек, баардык нерсеси окшош конду. Анан иш баягы толук түрдө эң мыкты аткарылды деп эсептелинет. Биз